Қалып айтқан жоқпын бу? 90 бу, 91 демеби ушу. 91 демемин сом айлык алам. Эми 30 жылдан бери чогулуп калган мен мурдакыларды жамандагым келбейт. Бир жылда же болбосо 8 айда чечип коюш кыйын да. Бул мэр келгенден бери ушул шаар мусор болуп кетти негизи. Берде мен ачык айтып коеюн сиздерге. Берде мусорный мафия бар. Президентибиз чакырды. Бир жарым сааттын ичинде эле чакырды, назначить этти, мен иштеп атам. Чоң автобустар ошону алып келдик. Буга дагы ар кандай тоскоолдуктар бар. Мындай экенде бирдеме иш кылсаң жалаң тоскоолдуктар. Назбеже, бизди сөзгө тартып коесуңбу? Саламатсыздар урматтуу жалпы алдоо долбоорунун көрүүчүлөрү. Биз бүгүн мына ушул Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Мырзакуловичке интервьюга келип отурабыз. Чоң рахмат биринчиден убактыңызды бөлүп бизге маек бергениңизге. Алгачкы эле суроону берейин. Ушул быйылкы жылы Бишкек шаарында аябай көптөгөн мектептер курулуп ачылды. Алдыда дагы кандай мектептерди ачуу планыңыздар бар? Эми ушул мектептер жөнүндө бир аз айта кетейин. Мектептерди 29 апрелде урматтуу президентибиз Садыр Нурбаев тапшырма берген. Мына финансировать этебиз, курула. Ушу 5-6 айдын ичинде кыска срокто бүтүргүлө деген тапшырма берилген. Көп элдер мына силердин передачаңардагы алдап деп атпайбы? Көп элдер ушуга ишенген эмес. Бул бүтпөйт деген. Бул жөн эле элди мына бүтүрөбүз деп айтып атат деп. Мен аттарын айтпай эле коеюн. Чоң эле специалисттер, даже чоң өмүр бою 40-50 жыл ушу курулушта иштеп жүргөн компанияларында бир экиси ошого мен бүтө албайм, бул бүтпөйт, бул нереальный деп качып кеткендер болгон да. Заслуженный эмгек сиңирген мен 50 жыл курулуш иштегенде чоң компаниялардын атын айтпай эле коеюн да. Бирок президенттин тапшырмасы аткарылыш керек. Ошон үчүн биз баягы биз эми Союз убагында иштеп калдык да. БАМды деле курбадыбы. Эми 60 000 квадрат, 16 объекти, 15 мектеп, бир бала бакчаны эмне үчүн курбашыбыз керек? Биз болбойт, бүтпөйт десек бүтпөйт да. Болот, бүтөт деп иштеш керек. Ошон үчүн ошондой тапшырманы мен жоопкерчиликти алып буйруса бүттүк. Мектептердин баары даяр. Кээ сайттарда да жазып коюп атат, отопление чок экен, мындай экен, мустак экен, бизде андай жок. Ошо система отопления, резервный линия по проекту жасалды. Же газ менен, природный газ менен, экологический, же электричество. Электричество болсо газ менен иштейт, газ болсо электричество менен иштейт. Таза газ да жок жерлерде резервный электрический отопление бар, экологический чистый. Смог дегенде маселебиз бар да. Бирок көмүр менен иштешке туура келет. Ал исключительный аварийный электроэнергиянын мощносту жетпей калса, ошондой кылып иштетебиз да. Буйруса мектептердин баары бүттү, даяр турат. 21-inde буйруса урматтуу президентибиз барып ачат, завершение кылат. Барып көрүп кетишти. Парта, оборудование, отопление, свет, баары тең дап-даяр. И сапаты дагы жакшы. Эмилбек мырза, буга чейин сиздин ушул Бишкек шаарынын мурдагы жашыл шаарга айлантуу жакшы ниетиңиз бар экенин билебиз. Бирок азыркы учурда ушул интернет колдонуучулар, Facebook колдонуучулар ушул шаардагы мусор тазалай албаган мэр деп атап атышат да. Сиз буга кандай комментарий бересиз? Так, бүгүн 15-ноябрь. Бул мэр келгенден бери ушул шаар мусор болуп бүттү негизи. Мы тут все утонем в мусоре. Таштанды ташай албаган жумушчулар жетишпей атабы, же машина жетишпей атабы? Эми бул таштанды маселеси чын эле мындай саясатка айланып кеткен. Берде мен ачык айтып коеюн сиздерге. Берде мусорный мафия бар. Бул маселени мен түп тамырдан бери изилдедим. Мынагы чехтердин компаниясы предтеон жасады. Мына 8 эксперттер келди. Менин оюмду алар подтвердить этти. Бул мусорный мафия жанагы биздин чогултуп аткан бутылка, металл, вторсырья, свалочный полигонда жүргөндөрдүн баары тең аркасында кишилер бар. Целый группа бар. Кече күнү официально жогорку кеңештин депутаттарынын көзүнчө презентация кылып, анализ деп мага биздин көзүбүздү ачты. Ошол жерден көрдүк. 100 миллион сом ошолорго кетип атат деди. 100 миллион сом биздин доходко түшүш керек эле. Ошондо шаар таза болмок. Мына биз жанагы частный компанияны киргизебиз дейбиз. Биз жана тазалыкка азыр техника алып берип атабыз. 130 миллион сом тазалыктын техникасына. 15-жылдан бери бир да техника алынган эмес, биринчиден. Экинчиден, муну башкарып аткан сырттагы кишилер бар.
Бул жөнүндө бизде орган дагы билет ушул мафияны. Бирок издеп көрсөк, мындай мусордуй мафия менен Россияда да бар экен бул. Россияндар да келди. Мына жана биздин экспертный группада мурда Москванын мэриясында зам болуп жүргөн, вице-мэр болуп жүргөн дагы киши экспертный группада иштеп атат. Ушундай мафия Россияда да бар деди. ФСБ күрөшүп атат муну менен. Бирок ошону мафияны жеңиш керек, аны мусор менен чогуу тазаланат да. Мафия да тазаланат, мусор да тазаланат. Демек ошол азыр таштандылар чыгып атканда мафия дагы жолтоп аткан турбайбы? Жолтоп атат. Бизде ошол соцсеттерде да отурат ошол кишилер. Мисал үчүн биз частный компанияны киргизели дедик да. Бир районго, 1-май районуна киргизели дедик. Мындан 2 ай мурда ошондой нерсе болуп кеткен. Себеби ошого каршылык көрсөтүштү да. Биз мындай мусорду чыгарып кетебиз. Чыгарып кеткенде түн ичинде келип төгүп кетип атты да. Швейный отход торт деген. Азыр тазалап койсоң, түн ичинде келет да, машина келип төгүп кетет. Мына ушундай нерселер бар. Бул өзүнчө бир күрөш болуп атат. Бирок буйруса биз жеңебиз. Мына кече күнү мен токтомго кол койдум. Ошол тазалыкта иштеген жөнөкөй рабочийлердин жумушу кыйын, күнү түн иштейт. Алган айлыктары аз. Ошого кече токтом чыгардым. 7000 сомдон айлыгына дагы кошулду биринчиден. Бу дагы жетишсиз, себеби быйылкы бюджет бекилип калган да. Эмки жылдын 23-чы бюджетине дагы көтөрөбүз. Булардын кызматына жараша күнү түнү ушундай оор жумуш иштешип атат. Суукпу, жылуубу, ысыкпы, баары талада иштейт, кыйын жумуш иштешет. Ошол жерде 1400 киши иштейт. Ошолордун баарынын айлыгын көбөйтөбүз. Мына горсвет иштейт, тазалык иштейт, зеленход иштеген балдардын жумуштары кыйын, выходной жок, праздник жок буларда. Булардын айлыгын көтөрөбүз. Экинчиден 130 миллион акча бөлдүм. Азыр тендер деген бизде сложный бир нерсе бар. Ошо тендерден өтүп атат. Жаңы техниканы алып келебиз, зарплатты көтөрөбүз, мусорду таптаза кылып оңдойбуз. Жанагы мусордун мафияны жеңебиз. Мен ошо силер ошону айтып сиздер да берип коюңуздар. Мусордун мафия өтө чоң мафия. Ошол мафияны жеңип, анан мусорду кошо жеңебиз. Сиздер мунун ошол мафияны жеңгенче канча убакыт кетет? Канча убакыт күтсөк болот? Эми буйруса жаздан баштап, азыр техникабыз келет, ушу менен 1,5 ай калды. Жаңы жылдан баштап шаар таптаза болот. Ошол азыр Бишкекте көрүп атабыз, кичи автобустар, жүргүнчү ташкан автобустар жетишсиз. Аны аялдамада турган элдин дагы көрсөк болот. Бул маселени сиз кандай чечесиз? Автобус алып келесизби? Муну дагы сиздерге айтып коеюн, чын эле биздин шаардыктар таптакыр буга ишенбей калышкан. Себеби биздин да Евразийский банк развития реконструкцияны 250 автобус, 120 Азиатский банктан электромобилдер договорлор түзүлгөн, ратификациядан өткөн, жогорку кеңеш одобрить эткен. Алдында почти 400 автобус болуп атат. Аны күтүп отурбай, мунун баягы международный проекттерде негизи процедурасы сложный да. Жараң эле тендер эле бир 6 ай өтөт, анан кийин соглашение өтөт, анан ратификация болот, анан ушундай өтө сложный процедура, ошон үчүн созулуп кеткен да. Эми финишный прямойго келип калды. Мына эмки жылдан 23-чү жылдан баштап жанагы 250 автобустагы Евразийский банктан, Азиатский банктан 120 электробустагы бары келип баштайт. Мына почти 400 чоң автобустар газ менен, электричество менен жүргөн. Эми аны күтүп отура бербей, биздин шаардыктар чын ошодан чарчап кетти да. Алабыз деп такыр ишенбей калышты да. Ошону күтүп отурбай, биз шаардык бюджеттен бардык статьялардан экономия отуруп 1 миллиард сомду биз автобуска котордук. Бул өтө жакшы автобус. Кече соцсеттерден дагы эмесин чыгардык, сүрөттөрүн. Каяктан алып келесиздер? Биз Кытайдан алып келебиз. Жомтом деген өтө чоң завод. Муну алганда да ар ким ар кандай Кытайдан алып келиптир деп. Мына ошону биз Алматага барып көрүп келдим. Алматада толук ушун менен Россиянын 28 шаарында ушундай автобустар. Себеби мунун баасы башка 5-6 тендерге 5-6 компания катышкан. Эң эле арзаны $120,000 айланып атат. Муну $91,000 биз алдык. Себеби завод менен прямой поставка. Ортончо чоң автобустар. Чоң автобустар ошону алып келдик. Кече күнү биз Акпресске чыгардык. Буга дагы ар кандай тоскоолдуктар бар. Мындай экен да, бирдеме иш кылсаң жалаң тоскоолдук да. Иштебей койсоң душманың жок, иштесең душманың көбөйөт экен да. Ушундай заманда жашап атпыз.
Анан кийин 120 автобус тизилип турат заводда. Акча 20%-ын которгонбуз. Bir ay болуп калды. Bir айда линия аерде өтө чоң завод ал. Мировой рынок иштеген. Европанын мамлекеттерде ошол заводдон алат. Бул баягы Наримандын автобусу эмес, элдерге ачык айтып коеюн. Бул башка автобустар. Бул настоящий автобустар. Камыштан жасалган автобус эмес, бул накта Европа алып жүргөн автобустар. Ошол буйруса, мына мен азыр катты даярдап койдум. Дагы тендерный процесси санан биздин кишилер барып ошака заводду көрүп келгенден кийин калган 70%-ын которушубуз керек болчу. Эми азыр мына ковид карантиндер башталып атат аякта дагы. Ошон үчүн биз азыр башка ВКС видеоконференция өткөзүп, посол менен түштөн кийин жолугам. Анан кийин ошол жерден подтверждение алып, ошол юридически тактап туруп, акчаны которсок, алар айтып атат, автобустарды түзүп бизге көргөздү. 120 автобус Бишкектин эмблемасы менен турат. Ошол граница жабылып калганча акчасын которуп, калган 70%-ын алып келсек, 5 декабрда, аз эле калды да, 5 декабрда бияка жөнөтөбүз деп атат. Анан могу жерге тизип койсок 120 автобусту. Аны тизип койсок биз азыр эсептеп көрсөк, бир канча километр болуп кетет экен бирден түзсек. Эски площадька батпайт экен, эски площадь жаңы площадька толтуруп туруп, бишкектиктерге мына автобус алып келдик, биз сөз эле кылган жокпуз, иштеп атабыз деп айталы деп атабыз. Мына 8 ай мурда бир берген маегиңизде ошол жол тыгындарын болтурбоонун биз амалын таптык, аны ошол жер астынан казып өткөн техника таптык. Мына ошону менен ошону алдык. Эми ошону менен жерди астынан казып өтөбүз. Мына пробка болбойт дедиңиз да. Азыр пробка болот. Пробка болот. Программа иштеп атабы? Пробканын чечүү маселеси жалаң эле подземный переходдор эмес. Чын эле мен ошону айткам. Дагы ошону кайталайм. Мына Чүй менен Шопоковада, эки цумдун ортосунда, анан бул Чүй менен Бейшеналиевда проекттерин жасап бүттүк. Ушул проектке көп нерсе кетип калды. Потому что үстүнөн жол өткөндөн кийин мунун конструкциясы сложный. Ошон үчүн анан азыр проекттер даяр. Аны кура турган киши да даяр. Бул бюджеттин эсебинен курулбайт. Мен бирок ким курарын айтпай эле коеюн. Эки чоң экөө примерно 90-100 миллион акча турат экен. Мыногу жердеги биздин существующий проекттер алдык. Себеби жанагы техника менен касканда дагы биздин жанагы тегерекчеттин баарын эле алып алышкан да, инженерный коммуникация өтөткөн. Ошо коммуникацияларды сыртка чыгарып атабыз биз азыр. Ал бар күчүндө бул бир маселе, бая пробка маселесин чечиш, экинчи чоң автобустарды алып келиш, бул да бир пробка маселесин чечилиш. Анан биз эмки жылдан баштап баягы китайский гранттын 3-фаза 4 транспорттун развязка бар. Андан тышкары 5 мост салдык. Бул дагы көчөлөрдү пробивать этебиз. БЧК жактан өткөндө, аларча жактан көрдүңүздөр, ачып атабыз. Бул дагы пробканын маселесин чечүүнүн бир түрү. Анан кийин эмки 4 развязка бар. Бул өтө чоң, 2 миллиард 400 миллион турат. Эмки жаздан баштап ошо 4 транспорттун развязка башталат. Эми муну мен айткандан кийин айтканым сөзүмдү аягына чыгарган кишимин. Себеби муну ачык айкын элдерге айтып атам. Бирок ошону биздин шаардыктарда туура түшүнүш керек. Убакыт керек болуп атат биринчиден. Канча убакыт? Эми муну күтүп отурбай, муну мынчада бүтөм деген бул эми чоң проекттерде биз чекесинен баштай бериш керек. Азыр 2-ни курсак, анан 4-тү куруш керек. Анан 4 развязканы бар жылып кете беришибиз керек да. Эми 30 жылдан бери чогулуп калган, мен мурдакыларды жамандагым келбейт. Чогулуп калган нерсени бир жылда же болбосо 8 айда чечип коюш кыйын да. Бирок мындан бир же мусор маселеси, же пробка маселеси, же смог маселесинен коркоюн деген мен такыр ниетим жок. Мен болгондой айтам. Смогту дагы сразу айта кетейин силерге. Сен ошону берген турат окшойсуң. Смог дегенди биз мен мурдак интервьюмда да силердин эсиңерде болсо керек. Смог башталганда эле смогту жөнүндө сөз кылып, анан жай келгенде смогту унутуп калабыз деп мен айткам. Бирок мен андай кылган жокмун. Мына смог менен күрөшүүнүн эң негизги причинасы биздин жеке менчик үйлөрдөгү кара кеченин көмүрү менен жагып аткан эң чоң процент 40% ошодон. Тетистин долясы смог жасап аткан болгону 10%-тен ашпайт. Анан мына машиненин түтүнү.
Мына ушулар смогту. Анан түтеп аткан биздин свалочный полигон. 3-4 чоң проблемасы бар. Анан кийин 240 частный баня бар экен биздин Миштектин ичинде. Баары тең жанагы синтетический отходдорду жагат, баллонду жагат, ошо кара кеченин көмүрүн түтөтүп атат. Мына жайдын күнүндө мен ошолордун 240-на тең предписание бердим. Эгер кышында баягы экологический таза отун өтпөзүңөр, баняңарды жабам дедим. Мына азыр түтөтүп баштаса 240 баня элестетип көргүлө, баары тең түтөтүп атат. Конечно, смог болот. Мына ошолорду 3 ай мурда биз эскертип бергенбиз, жабабыз. Бирок смогтун чечүүнүн эртең эле смог чечилбейт, мен ачык айтып коеюн. Жыл сайын 10%, 15%, 20% деп отуруп, анан бир 7-8 жылдын ичинде смогту тазартып, биринчи свалочный полигондун түтөгөн маселесин чечсек, экинчи тетистин маселесин чечсек, төртүнчү жана банялардын маселесин чечсек, чоң автобустарды киргизип машинаны азайтсак, мына смог маселесин ошондой чечебиз. А эртең эле чечип коем, смог жок болот деген киши ал калп айткан киши болот. Муну процентным отношение мониторить этип анан чечүүнүн жолу менен кетишибиз керек. Мэрлик кызматка сизди ким сунуштады же ким аркылуу келдиңиз? Сыр болбосо. Мен эч ким сунуштаган жок. Мен өзүм уже 12-жылдан бери мен мындай мамлекеттик кызматта мурда иштеп жүргөм. Ушу мэрияда да вице-мэр болуп иштегем 2003 жылдары, 17 жыл, 18 жыл мурда. Анда ситуация башка болчу, коомдо башка болчу. Мындай маселелердин баары тең бар система бар болчу. Системный иш алып барчу элек, бирок азыр бир аз башкачараак. Ана соцсеттер дагы, силер дагы бизди мындай контролдойсуңар, биздин баардык рамкага кичине салып койгонсуңар. Анан закондорубузда бизди рамкага салып койгон, баягы конкурс менен келиш керек, анан баягы тесттен өтүш керек деп. Мына ушундай маселелер бар. Мына бир случайда айтып кетейин, тесттен өтөйүн деп мен кече күнү бизде законду карайт да, надзорный органдар бар да. Тесттен өтөйүн десем, жалаң эле компьютерде жүргөн балдар экен. 250 киши бар экен, допустим, ушу бизде иштейм дегендер. Мен ошо тесттен өткөндөрдүн жалаң эле компьютерди билет экен, бирок шаардагы хозяйствону билбеген балдар экен да. Мына кадрда да ушундай, закондордо да ушундай өзгөрүүлөр бар. Мени биздин президентибиз чакырды, шаарды тапшырма берди, шаарды оңош керек, порядок кылыш керек, мындай проблемалар чечиш керек деди. Бир жарым сааттын ичинде эле чакырды, назначить этти, мен иштеп атам. Өзүм дагы, мен даже курулушта жүргөн болчумун ошо күнү. Сыр болбосо, айлык маянаны сурап койсок болобу? Айлык маяна мен айлыгым 91 демеби ошо. 91 миң сом айлык алам. Анан жанагы президенттин указы чыкпадыбы? Ошол указ чыккандан кийин бул мурда существующий айлык, президенттин указы чыккандан кийин меники 1000 сомго азайып калды. Баягы госслужбанын айлыгын көтөргөндө. Указ указ, ошондой айлык.